Арапбаева Жумабек Тургунбаевага Базаркоргон районунун ардактуу татуулуу баамын ыйгарсын. 12 айдын жыйынтыгын караган коллегия Алгач район аймагында өзүрлүү иштеп социалдык экономикалык өнүгүүгө салым кошкон жарандарга сыйлыктарды тапшыруу аземи менен башталды. Базаркоргон районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын редактор баяндамачысы Маматалиев Маматкадыр Орокбаевичке Базаркоргон районунун ардактуу татуулуу баамы ыйгарылсын. Коллегиянын күн тартибине бир гана маселе коюлган. Ал 2023 жылда аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгаруу жана быйылкы жылга карата пландарды бекитүү. Алгач район аймагында экономика жана өнөр жай тармагында аткарылган иштер боюнча район жетекчисинин биринчи орун басары баяндама жасады. Анда айтылгандай, экономика тармагында 23 миллиард сомдон ашуун каражат топтолуп, пайыздык көрсөткүч 109,3%га аткарылган. Жалпы ички дүң продукциялардын көлөмү дагы өскөн. Капиталдык салымдардын өндүрүшүнүн көлөмү 1 миллиард 791 миллион 36 миң 600 сомду түзүп, 22 жылга салыштырмалуу 326 миллион 939 миң 100 сомго көп өсүү темпи 122,3%га аткарылды. Чекене товар жүгүртүү болсо 120,6% аткарылып, көрсөткүчтөр ашыгы менен ишке ашкан. Өнөр жай тармагында 1 миллиард 371 миллион 101 миң 900 сомдук продукция өндүрүлсө, айыл чарбасында 12 миллиардтан ашкан. Жалпы район аймагында 12,46 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Мамлекеттик бюджетке салык төлөмдөрүнүн жыйынтыгынын жалпы планы 373 миллион 34 миң 900 сом бекитилген болсо, иш жүзүндө 399 миллион 637 миң 900 сом жыйналып, план тапшырма 107,1%га аткарылды. 22 жылга салыштырмалуу 113 миллион 509 миң 200 сомго көп жыйналып, өсүү темпи 139,7%га камсыздалды. Ал эми социалдык тармакта болсо, Базаркоргон район аймагында 2023 жылда 4 мектеп курулуп, пайдаланууга берилип, 2 мектеп капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Дагы 7 мектеп кооптуу абалда турат. Орус тилдүү мектептерде болсо, жалпы 8 мугалим жетишпейт. Ошондой эле билим берүүнү жакшыртуу, кылмыштуулук менен күрөшүү жаатында да бир топ жумуштар аткарылган. 2023 жылы 12 кылмыш катталып, 7 фактыга азайган. Жаш өспүрүмдөр тарабынан 2022 жылы 10 кылмыш катталса, 2023 жылы 4 катталып, 6 фактыга азайган. Бирок ошол эле мезгилде ата-энелердин арасында жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштерине карабастан, жаш өспүрүмдөрдүн дайынсыз жоголгон фактылары өскөн. 2022 жылы 20 факты катталса, 2023 жылы 31 дайынсыз жоголуу факты катталып, өткөн жылга салыштырмалуу 11 фактыга көбөйгөн. Коллегиянын жүрүшүндө жарандар тарабынан дагы түрдүү пикирлер айтылып, сунуштар ортого салынды. Шаардын ичине эме кылып койдуңар эле, жакшы ачып койдуңар эле, эле Бишкектикин алып коюп. Алар дагы ордуна барып, дагы жолу тозулду. Шуну эми бир караштырып койгула. Эске алабыз. Жыйынтыгында тиешелүү токтомдор кабыл алынып, үстүбүздөгү жылда аткарылуучу милдеттер талкууланды. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Базаркоргон району.